Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Чолпон Ата шаарында Кыргызстанга расмий сапары менен келген Казакстандын премьер-министринин орунбасары тышкы иштер министри Мурат Нуртлеу менен жолугушуу өткөрдү. Министрлер эки өлкөнүн саясий, соода-экономикалык, транзиттик транспорттук, суу энергетикалык, маданий гуманитардык жана миграциялык чөйрөлөрдөгү өз ара аракеттенүүсүнүн негизги аспектилерин талкуулашты. Эл аралык жана аймактык уюмдардын алкагындагы кызматташтык боюнча да пикир алмашышты. Жолугушууда негизги басым соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга, кыргыз-казак чек арасындагы өткөрүү пункттарын модернизациялоо, товарлардын жана адамдардын эркин жүрүшүн камсыз кылууга жасалды. Ошондой эле эки өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары жетишкен макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшүн, жыл аягына чейин эки тараптуу жолугушууларды жана сапарларды уюштуруу маселелерин карап чыгышты. Жолугушууда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга боло турчу расмий сапарын даярдоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун башчылары жакын арада эки мамлекеттин башчыларынын төрагалыгы астында өтө турган Кыргызстан менен Казакстандын жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин 7-чи отурумунун документтерине кол коюшту. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожо Жапаров Казакстан Республикасы менен достук мамилелерди ар дайым арттырууга чоң маани берип, толугу менен бизди колдоп келет. Жыл сайын кыргыз-казак мамилелери ырааттуу өнүгүп, жаңы практикалык мазмунга толуп, пайдалуу боло турган чечимдер менен камтылып келе жатканы бизди абдан кубандырат. Өткөн жылы коюлган союздаштык бирлик мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү жөнүндө келишим кыргыз-казак кызматташтыгын мындан ары өркүндөтүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, эки элдин ортосундагы көп кылымдык боордоштук байланыштарды чыңдоого салым кошуп келет. Казак-кыргыз катнаштары каркынды дамып келет. Эки жакты сауда-экономикалык жана инвестициялык ынтымакташтык жылдан жылга ныгаюуда. Буған екі ел президенттері Касым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Нуркожо Жапаровтың арасында өзара сенім мен қолдауға негізделген, арқа сүйеп отырған бір-біріне салиқалы саяси диалог ерекше серпін беріп келеді. Біз Қырғызстан мен одақтастық қатынастарды жан-жақты тереңдетуге барынша мүдделіміз. Былтыр ғана біздің қарым-қатынастар тереңдетілген одақтастық деңгейіне шыққан болатын. Екі мемлекет басшысы бірталай уағдаластықтарға қол жеткізді. Кеше ғана Қырғызстан Республикасының президенті Садыр Нуркожо айтқандай, біздің тағдырымыз ұқсас, болашағымыз бір және арманымыз да ортақ.